Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бул күндү мен эле эмес көпчүлүгүбүз бир топ эле күттүк окшойт. Анткени аңчы иттер тасмасынын биринчи мезгилин 1 жыл мурда чыгарган болсок, экинчи мезгили эми гана чыгып талдоонун алдында турабыз. Андыктан биринчи мезгилинин талдоосун каналыбыздан кайрадан көрүп эсиңизге салган болсоңуз, экинчи мезгилин айтып берүүнү баштайлы. Тасманын башталышы эки каарманыбыз Ким Чон У менен досу Уджин таң зарда туруп алып машыга башташат. Анткени жакында Ким бокс боюнча чемпиондук мелдешке чыгып, бокстун WBC түрү боюнча орто салмакта чемпиондукту талашмак. Азыркы учурда орто салмакта чемпиондук куру өзбекстандык Адик Беловдо болчу. Каармандарыбыз машыгуудан кийин Кимдин апасынын ашканасына барышып, ал жерде көмөк көрсөтүшүп, Ким буйрутмаларды жеткирүү менен алек болчу. Ошентип беттеш боло турган күн жакындап мушкерлер таразага түшүп салмак чендерин тапшырып, кабарчылардын алдына чыгып бетме бет турган мезгилде Адик каарманыбыздын бетине чаап жиберет. Бирок Ким атааңдашынын бул кылыгына жооп дагы берген жок. Анткени ал Раджабали Шайдуллаевтай эле ар бир атааңдашын сыйлап өзүн аябай эле олуттуу алып жүрчү. Кандай болбосун беттеш башталып, каармандарыбыздын таймашын көргөнү өтө көп адамдар келишип, Адик биринчи раундда эле соккуларын токтотпой өткөрө баштайт. Көп өтпөй эле Ким биринчи нокдаунга кетип, өзбекстандык мушкер чындыгында өтө күчтүү экендигин байкады окшойт. Ошондуктан ал кээ бир учурда соккуларга жооп бере албай Адик Беловду кучактап алып жатты. Биз бул убакта көрүүчүлөрдүн арасынан башына капюшон кийип, эч кимге көрүнгүсү келбеген күмөндүү адамды байкайбыз. Аны биз эле эмес, Адик Белов дагы байкап, өзүн бир топ эле кызыктай сезип кетти окшойт. Ким болсо экинчи раундда аракетин өзгөчө баштап, атааңдашына соккуларын көбүрөөк өткөрүп, аракетинен жакшы жыйынтык чыгып, Адик Беловдун көзүн жара чаап салат. Беттеш учурунда каарманыбыздын машыктыруучусу катары чыккан Уджин ага кеңештерин берип, таймаштын 3-чү бөлүгү башталганда каармандарыбыз өзгөчө бир ыкманы колдонууну жетишет. Бул жолу Адик Беловдун көзү жаракат алгандыктан анын машыктыруучусу эми сенин көзүңө дагы урушу мүмкүн деген сөзүн айтты. Бирок Ким такыр башкача ойлонуп, буга чейинки машыгуусундагы ыкмасын эстеп, алыстан эле быйт аппараттагы Адик Беловду быкыңга уруп түшүрөт. Кимдин бул соккусу атааңдашына өтө катуу тийгендиктен ал ордунан такыр эле тура албай койду. Демек каарманыбыз эми орто салмактын чемпиону болду окшойт. Ошентип алар дүйнөнүн биринчиси деген курга ээ болушуп, бири-бирин куттуктап, анан дагы бири-бирине ыраазычылык билдиришип, эгер сен болбогондо мен бул деңгээлге жетмек эмесмин, бардыгына сен себепкерсиң деп экөө ийгиликке жеткендигине бири-бирин себепкер кылышып, Айтур кандай болбосун жүрөктөн чыккан сөздөрүн айтып жатышты. Бир мезгилде алардын үйүнө эски тааныштарынын бири Мимпом келип, ал дагы каармандарыбыздын жеңиши менен куттуктап, жеңишти жуйлу деп Мимпом бир аз шарап ала келип майрамдап олтуруп калышты. Биз мындан соң буга чейин эле каарманыбыздан жеңилген Адик Беловду көрөбүз. Ал жаңы эле беттештен жеңилип чыккандыгына карабай, аны бейтааныш адамдар башка жакка алып жөнөшүп, атайын даярдап мыйзамсыз беттешке салышмак болушат. Анткени Белов бул адамдарга $3 миллион карыз болгондуктан, ошол карызын кутулуу үчүн беттешке чыгууга макулдугун бериптир. Ошентип каарманыбыз беттешке даярданып калса, анын атааңдашы болуп, буга чейин күмөндүү капюшонун кийип олтурган адам чыга келди. Көрсө, бул жердеги өткөн мыйзамсыз мушташтарды камерага тартышып, интернет аркылуу түзөбөгө чыгарышып, өтө чоң суммадагы акчаларды табышат экен. Эң эле кызыгы, буга чейин эле дүйнөнүн чемпиону болуп жүргөн Адик атааңдашынан аябай катуу келтекчеп, андан жөн эле жеңилип калбастан атааңдашы аны жарым өлүк кылып сабап салды. Ал ушуну менен эле токтоп калбай, камераларды өчүргүлө деген буйругун берет, дагы жерде жатып калган Беловду дагы деле сабай берди. Беттеш аяктагандан кийин бул жолу беттешти уюштургандар өтө чоң суммадагы акча тапкандыгын көрүшүп, беттешти жеңген адам кол астындагыларына буйрук берип, мага эми жанагы жаңы эле чемпион болгон Ким Чон Уну таап келгиле деп айтат. Бул убакта эки каарманыбыз ооруканалардын бирине Тхэйон деген кызга жолукканы барышкан болчу. Тхэйон компьютерди өтө кыйын билген эки каарманыбыздын эски тааныш кызы эле. Бул кыз тасманын биринчи мезгилиндеги окуяларда катуу жаракат алгандыктан, эки дос Тхэйондун алдында өздөрүн күнөөлүү сезишип, ар дайым келип жардам берип турушчу. За один бой с нами заработаешь 10 миллиардов. Бир күнү жанагы мыйзамсыз беттештерди уюштурган зөөкүр каарманыбыздын үйүнө келип алыптыр. Ал өзүнүн иши тууралуу ачыгын эле айтып, менин темир муштум аттуу уюмум бар. Бизди 4 миллион адам көрөт, ошондуктан акча кеңири. Кечеги жеңишиңди канча уттуң билбеймин Айтор, биздин уюмдагы беттешке чыга турган болсоң 10 миллиард вон утасың. Азыр мен сага 1 миллиард вонду дароо эле ала келдим, ошондуктан макулдугуңду бергиниң. Мен сага жакшылап эскертип коеюн, жаштыгың бат эле өтүп кетет, акча иштеп калыш керек. Марселге окшоп хайп кармап, убакыттан пайдаланып калбасаң кийин кыйын болуп калышы мүмкүн десе, бул сөздөрдү угуп олтурган каарманыбыздын апасы сөзгө аралашып, булар сенин досторуңбуз деп алдап үйгө киришти, эми болсо арам акчасын сунуштап жатышат. Мага мындай акчанын кереги жок балам десе, Ким дароо эле макул эмес экендигин түшүндүрөт.
Анда Зөкүр өзүнүн атын айтып, менин атым Пэк Чон, мен каалаганымды сөзсүз аламын. Экөөбүз эртелүүгөч беттешебиз деп каарманыбызга сес көрсөтүп ал жерден кетип калат. Бирок ал унаасына олтурардан алдын кимдин апасын урдагыла деген буйругун берди. Бул окуядан кийин каармандарыбыз дагы этияттанышып, Пэк кайтып келиши мүмкүн деген күмөндө болушуп, үйлөрүнө видео байкоолорду орнотуп жамандыкты сезе башташат. Айткандай эле көп өтпөй Пэктин адамдары атайын даярдалган адамдарды каарманыбыздын үйүнө жөнөтүшүп, видео байкоолорду аралыктан оңой эле өчүрүшүп, жада калса эшиктерди дагы ачып бат эле кирип барышат. Алар биринчи эле кимдин апасынын башына кап кийгизип көтөрүп жөнөштү. Бактыга жараша ыз учууну ууп калган каармандарыбыз ордунан туруп келген кылмышкерлерге каршылыктарын көрсөтө башташып, болгон күчүн жумшашып, бирок келгендер көпчүлүк болгондуктан каармандарыбызга үстөмдүк көрсөтө башташат. Кандай болбосун эки каарманыбыз болгон күчү менен кылмышкерлерге каршы турушуп, келгендер көпчүлүк болгондугуна карабай алы жетпестигин түшүнүп, кимдин апасын таштап коюп эле качып жөнөшөт. Алар унаасына олтуруп качып бара жатышса, ким аларга жеткенге аракет кылып, токтобой чуркап бара жаткандыгын Пэктин адамы Юн байкап калды. Ошондуктан ал каармандарыбыздын үйүнө кирип, бирок аракеттеринде майнап чыкпаган кылмышкерлерди жок кылып, изди жашыруу үчүн аларды жардырып жиберет. Болуп өткөн окуядан кийин эртеси күнү тартип сакчылары келип, тергөөчүлөрдүн бири каармандарыбыздан сурак алып, эки дос болгонун болгондой айтып беришип, буга чейин кимди беттешке чакырган Пэк Чон тууралуу дагы маалымат беришет. Анткени каармандарыбыз бул нерсенин бардыгын ошол Пэк Чон жасады, менимче алар дагы келишет. Биз эми кандай кылсак болот десе, тергөөчү жообун берип, сиздер эми бул жерде жашабаңыздар, башка тааныштарыңыздардыкына барып турушуңуздар керек деген сөзүн айтып, андан соң жарылган унааны барып текшерип, ал жерден толук күйбөй калган капчыкты табышат. Капчыктын ичиндеги кагаздан жарылып күйүп кеткен адамдар буга чейин жан сакчы болуп иштегендиги белгилүү болду. Ошентип каармандарыбыз тергөөчүнүн сөзүн угуп, унаага олтуруп апасын дагы алып башка жака жөнөшөт. Көрсө алар жанагы компьютерди күчтүү билген майып кыз Тхэйондун үйүндө жашап турууну чечишиптир. Тхэйон каармандарыбызды жылуу тосуп алып, аларды ар кайсы бөлмөгө жайгаштырып, компьютерди кыйын түшүнгөндүктөн каармандарыбыз дароо эле андан жардам сурашат. Анткени алар буга чейин жанагы темир муштум деген уюм тууралуу такыр маалымат таппай жатышкан болчу. Тхэйон болсо өзүнүн ыкмалары менен уюм тууралуу маалымат интернетте жок экендигин түшүндүрүп, уюм мыйзамсыз болгондуктан маалыматты Даркнеттен таап берет. Темир муштум тууралуу маалыматты чогулта баштаган каармандарыбыз сыягы Пэк Чонду эми өздөрү териштирүүнү чечишти окшойт. Бирок эң эле кызыгы, алар Тхэйондун үйүндө жашынып жүрөбүз деп ойлошкондугу менен, бул убакта деле Пэк Чондун адамдары алардын артынан аңдып, кайда жүргөндүгүн жана кайда бара жатышкандыгын толугу менен эле күзөтүп жатышкан. Ошол убакта тасма башка нукка бурулуп, биз түрмөдө олтурган Бомду көрөбүз. Бом тасманын биринчи мезгилинде каармандарыбыздан келтекче түрмөгө олтуруп калгандыгын билебиз. Буга чейин Бомго белгисиз адам дары таштап, ушуну төмөндөгү күнү ичкиниң, мен сени түрмөдөн куткарып кетем деген катын жазган болчу. Ошол күн келип калгандыктан Бом жанагы дарыны ичип, өзүн жоготуп, оозунан көбүктөр чыгып, эсинен кетип калгандыктан дарыгерлер келип, тез жардам унаасы менен каарманыбызды алып кетишет. Бирок унаа көпкө барбай эле токтоп, ичиндеги эки адам күзөтчүлөрдү сабап, аларды унаадан ыргытып жиберет дагы сапарын улашат. Көрсө Бомду түрмөдөн чыгаргандар Пэк Чондун адамдары экен. Алар каарманыбызды көздөгөн жерине алып келгенден кийин ага укол сайып ойготуп, чыгарган максатын түшүндүрүп, биз сени менен биргелешип Ким Чон Оону жок кылышыбыз керек. Сени ошол адам досу менен сабап түрмөгө олтургузду эле го, демек душманыбыз бир. Түрмөдөн сени биз чыгардык, бизге кошуласыңбы десе, Бом эч эле аларга кошула турган ою жок экен деген түшүндүрөт. Ал өзүнүн күчүнө ишенип, менин башымды оорутпагылачы, андан көрө мага унаа бергиле, мен кетишим керек. Мага тоскоол болбогула, алдыман чыкканыңарды бүктөймүн деп жанагы жердегилердин бардыгы менен мушташа баштады. Болуп жаткан окуяны унаада олтуруп карап олтурган Пэк Чон унаадан түшүп, Бомдун соккуларынан оңой эле качып, аны уртокмокко ала баштайт. Ал Бомду урганча эле, сен келесо түшүнбөгөн дөңгөч турбайсыңбы, биз сага жакшы сунуш айтып жатабыз го. Биздин максатыбыз Ким Чон У аркылуу акча иштеш, ал жерде сен дагы көп акчалуу болосуң. Мына килейген башыңдагы мээңди иштетсең болот деп Бомду сулайта чабат. Бул убакта Уджин эски тааныштарынын бири, аскердик кызматта анын башчысы болуп жүргөн жана тасманын биринчи мезгилинде Чхве менен тааныштырган Янга келет. Каарманыбыз Янды көргөндө каза болгон Чхвени эстеп, көзүнө бир аз жаш топтолуп, экөө бири-бирин көргөндүгүнө кубанып, аябай кучакташып учурашты. Анткени Яндын эки каарманыбыз менен мамилеси өтө мыкты болчу. Ошондуктан Уджиндин оозунан маселени толугу менен угуп, мен силердин жардамымды эч качан аябаймын деп айтып, эгер алар силердин үйүңөргө чейин келген болсо, демек алар азыр деле силерди аңдып жүрөт. Кел андан көрө биринчи эле текшерели, сен унааңды айдап жөнөгүнүң. Мен артыңдан сени ээрчиген унаа бар болсо ошону күзөтөйүн деп каармандарыбыз дароо эле ишке киришти.
Анда Уджин биринчи эле үйдө калган Кимге коңгуроо кылды дагы сен Айшене менен Тхэйонду алгыныңда аларды башка жака жеткиргениң. Анткени биз Тхэйондун үйүнө келгендигибизди билип калышыптыр. Тездетпесең болбойт десе Ким дароо эле ишке киришип, буга чейин чемпиондук курду алганда куттуктап келген Минпомго коңгуроо кылып, андан жардам сурап апасы менен Тхэйонду ошол жака жеткирип, өзү болсо шайтан арабага олтуруп алып дароо эле Уджинди көздөп жөнөйт. Анткени бул убакта Уджин менен Ян чындап эле алардын артынан унаа күзөтүп жүргөндүгүн байкашкан болчу. Бирок көп өтпөй эле жанагы күзөтүп жүргөн адам дагы аларды сезип калгандыгын түшүнүп, башчысы Пекке коңгуроо кылып адамдарды жөнөтүүсүн суранып, өздөрү болсо унаа менен качып жөнөшөт. Анда каармандарыбыз дароо эле кубалашып көп өтпөй эле жетип барып, ортодо мушташ башталып күзөтүп жүргөн Пектин адамы Юн өтө күчтүү экендигин билебиз. Анткени ал мушташта эки каарманыбызды тоготпой экөөнү тең жетишип, каармандарыбыздын тез эле бети баштары канжалап, бирок ошого карабай эле каршылык көрсөтө беришти. Анда жини келген Юн чөнтөгүнөн бычагын алып чыгат. Юн бычагы менен каармандарыбыздын ар жерин кескилеп, Уджинга саяйын деген мезгилде ал колу менен кармап калып, ошол учурда экинчи каарманыбыз артынан барып Юнду парагипке сайып салды. Ошондо гана Юн өзүн жоготуп, каармандарыбыз зорго эле жеңишке жетти окшойт. Өкүнүчтүүсү ошол убакта ал жерге 3 унаа келип, Пектин жөнөткөн адамдар экендиги белгилүү болуп, адамдар унаалардан союлдарын көтөрүп түшкөндө эки каарманыбыз дароо эле качып жөнөшөт. Бирок көпчүлүк алардын артынан бат эле жетип, экөөнү эки тарапта ортогмо калышып, буга чейин эле ар жери кесилип келтекчеген каармандарыбыз бул жолу көп каршылык көрсөтө алышкан жок. Ошондуктан келгендер аларды каалагандай сабап жарым өлүк кылышып, толугу менен каршылык көрсөтө албай калганда гана Кимдин ал жерге жетип келгендигин көрөбүз. Ал шайтан арабаны токтотуп карап калса, жанагы зөөкүрлөр эки каарманыбызды сүйрөп келе жаткан экен. Досунун абалын көргөн Ким катуу жини келип дароо эле мушташка киришип, бокс ыкмаларынын бардыгын колдонуп зөөкүрлөрдүн өттөрүн чекеден айрый баштады. Катуу жини келген Ким досторун сабагандарды бир сокку менен эле түшүрүп, алар көпчүлүк болгондугуна карабай колундагы союлдары деле эч жардам берген жок. Анткени каарманыбыздын колу менен сокку тийгенде базган тийгендей эле болот эле. Бирок Ким мыкаачы эмес болгондугуна карабай досунун абалын көрүп зөөкүрлөрдүн бирин токтобой эле сабай берсе, Уджин ордунан араң туруп досун токто деп суранат. Ошентип Ким ал жердегилерди ордунан тургуз кылып сабап, эки каарманыбызды алып кетүүгө шашылат. Окуядан кийин Ким жаракат алган каармандарыбызды ооруканага жеткирип, алардын кесилген жерлерин тигишип, Ким бул убакта сыртта күтүп олтурганча апасына коңгуроо кылып көзүнөн дагы жаш агып кетет. Анткени ал мындай ызы чуу жашоодон бир топ эле чарчап калган болчу. Ошондуктан ал апасына суроо салып, эми биз ушинтип тынч жашай албай эле жүрө беребизби десе, апасы баласын сооротуп, эми балам тасманын сценарийи ушундай болсо эмне кылайын, башка аргабыз жок. Сен деген күчтүү баласың, а күчтүү балага оор сыноолор келет. Мен сага ишенем, буйруса бардыгын жеңесиң. Бизден болсо көп кабатыр албай иштериңди бүтүр деп баласына бир топ эле тем берди. Анда каарманыбыз Уджиндин абалы бир аз оорураак болгондуктан аны ооруканада калтырып, Ян экөө ал жерден кетишип, биринчи эле Минпомго жана тергөөчү Каньонго жолугушат. Каньон тасманын биринчи мезгилинде каармандарыбыз кылмышкерлерди жеңиш үчүн чоң жардамын берип, кылмышкерлерди жеңгенден кийин алардын бардыгын түрмөгө камаган адам болчу. Ошондуктан ал каармандарыбызга биз түрмөгө камаган бом түрмөдөн жакында эле качып кетти деген маалыматын берип, бирок бардыгын акырындык менен жеңебиз, бул маселени деле чечсек болот. Бир өзгөчө жагдай болсо сөзсүз мага айтып тургула деп кетти. Минпом болсо өтө бай адам болгондуктан каармандарыбыз ага тасманын биринчи мезгилинде өтө чоң жардам бергендигин эстеп, мен силердин алдыңарда карыздармын, ошондуктан апаңа жан сакчыларды коюп беремин, андан эч кабатыр болбогуну. Жашаган жериңерден дагы эч кандай маселе болбойт деп апасы менен Тхэйонго өзүнчө бөлмө берип, Ким менен Уджинди атайын башка бөлмөгө жайгаштырат. Бир мезгилде Уджин дагы ооруканадан чыгып келсе, каарманыбыз аны көрүп дароо эле ыйлап жиберди. Анткени Кимдин муштуму катуу болгондугу менен жүрөгү аябай эле жумшак бала болчу. Ошондуктан Уджинга кайрылып, мен сени биринчи көргөндө аябай коркуп кеттим. Батыраак барбагандыгым үчүн кечирим сураймын деп жүрөгүндөгү сөздөрүн айтат. Биз тасманын кийинки көрүнүшүндө Бом менен Пекчонду көрөбүз. Көрсө Бом Пекчондон келтекчегенден кийин жана өтө чоң сумманы сунуштагандан кийин дароо эле макулдугун берип, сунуштарга көнүп Пекчондун тарабына өтүптүр. Чтобы расширяться, нам нужно достать эту мразь Чон-У. Притащите его сюда любой ценой. Пекчон буга чейин адамдардын ийгиликсиз аткарган иштерине жини келип, силер ошол жалгыз Ким Чон Уну кармай албай жаман кыйналдыңар го. Биздин ишибиз алдыга жүрүш үчүн Ким Чон У керек экендигин билесиңер. Менин көп ачуумду келтире бербей, аны бул жолу сөзсүз кармагыла деп катуу буйругун берет. Бир күнү Кимге анын үйүнө кол салган кылмышкерлерди издеп жаткан тергөөчү коңгуроо кылып, кылмышкерлерге каршы далил пайда болгондугун айтып, каарманыбыз менен жолугушууну мерчемдейт. Ким жолугушууга тергөөчү Каньонду дагы алып алган болчу. Алар ашканалардын биринде олтуруп тергөөчүнүн келе жаткандыгын байкашып, бир мезгилде жакындап калганда эле жанагы тергөөчүгө белгисиз адамдын бычак сайып өтүп кеткендигин көрүшөт. Анда Каньон тергөөчү менен калып, каарманыбыз бычак сайган кылмышкерди кубалап жөнөп,
Артынан бир топко чейин барып, бирок качып бара жаткан адам өтө шамдагай болгондуктан бир имараттан экинчи имаратка секирип эле каарманыбыз жетпей калды. Бул окуялардан көп өтпөй эле Мимпомдун ичимдик ичип жаткандыгын көрөбүз. Ал адатта чарчаган учурда ушул ашканага келип каалаган ичимдигин ичип эс алып кетчү. Бирок бүгүн жумушчусу алмашып кыз иштеп калгандыгына Мимпом бир аз таң калып, бирок көп деле маани бербей, ичимдикти бир уртагандан кийин эле көзүнө арба эле көрүнүп, өзүн жогото баштайт. Анда жанагы кыз Мимпомго жардам бергендин ордуна анын абалын видеого түшүрүп алды. Окуядан кийин Мимпом ооруканага түшүп, анын абалы аябай оор экендиги билинип, аны көрүүгө келген каармандарыбызга дарыгер жообун берип, өзүнө келиши мүмкүн, же болбосо келбей дагы калышы мүмкүн. Такыр болбосо бөйрөгүн алмаштырыш керек болот деп Мимпомдун уу ичип алгандыгын түшүндүрөт. Бул жагдайдан көп өтпөй эле кимге Пэкчон коңгуроо кылып, сага жардам берип жаткан адамдын абалын көрдүң да, менин колум каалаган жерге чейин жетет. Эртерээк менин сунушумду кабыл алганың болбосо мен айлана чөрөңдөгүлөрдүн бардыгын жок кылам. Досуңа дагы апаңа дагы зыян жеткирип коюш менин колумдан келет деп байланышты өчүрүп салды. Абал оорлошо баштагандыгын түшүнгөн каармандарыбыз чогулушуп, биз дагы бир кыймыл кылбасак болбойт экен деген чечимге келишип, эң биринчи эле Мимпомго уу берген кызды видео байкоодон көрүшүп, аны издөө үчүн Ян менен каарманыбыз Ким жөнөп кетет. Тергөөчү Каньон менен Уджин экөө биригип алып башка жакка барышты. Анткени буга чейин Мимпом келген ашканага анын келүүсүн бир гана айдоочусу билет эле. Ошондуктан каармандарыбыз Мимпомдун айдоочусу Човон Йонду таап, андан сурагала башташып, Каньон дароо эле аны коркутуп, мен сенин көзүңдөн байкап турамын, сен бир нерсени билесиң. Кана бизге чындыгын айтып берчи десе, Човон Йон көпкө созбой эле айта баштады. Көрсө Пэктин адамдары анын үйүн бастырып кирип, карындашынын колун бычак менен кесишип, Мимпомдун кайсы күнү кайда барат экендиги тууралуу маалымат алышып, жада калса каармандарыбыз апасы менен кайсы жерде жашап жаткандыгын дагы билип алышыптыр. Бул убакта экинчи тарапта жүргөн Ян менен Ким дагы кыз тууралуу маалымат табышкан болчу. Алар Мимпомго уу кош берген кыздын аты Жына экендигин билишип, түнкү эс алуу жайлардын биринен аны тааныган баланы табышат. Анда ал бала эчтекени жашырбай эле Жына тууралуу айтып бере баштады. Анткени ал Кимди көрүп эле, мен сиздин фанатыңызмын, боксту аябай жакшы көрөм деп толкунданып, сиз үчүн эчтекени жашырбаймын деп дароо эле суроолоруна жооп бере баштайт. Жена, она работает здесь, на 7-м этаже. Молодцы, парни. Спасибо. Каармандарыбыз кыздын кайда жайгашкандыгын билгенден кийин аны кармаш үчүн чогулушуп, эгер кача турган болсо биз тосуп алабыз деп, бирөөсү лифтти кайтара турган болсо, экинчиси тепкичти кайтарып, Ким менен Ян ал иштеген кабатка чыгып, берилген маалымат боюнча Батирге барышат. Көрсө ал Батирде мыйзамсыз кумар оюндар ойнотулат экен. Каармандарыбыз ал жака калп эле оюнчу катары барышып, күзөтчү эшикти ачкан мезгилде бир уруп уктатып коем дегендей чындап эле бир сокку менен уктатып салышат. Андан соң каармандарыбыз ал жердеги бөлмөлөрдү тинтип, мыйзамсыз кумар ойноп жаткандарды көрүшүп, издеп жүргөн кыз ал жерде кумар оюндарын ойнотот экендигин көрүшөт. Бирок ал кыз дароо эле эки каарманыбызды байкап, алардын күмөндүү экендигин түшүнүп, бул экөө тартип сакчылар аларды жок кылгыла деп эскертүүчү баскычты басып качып чыгып кетип калат. Анда бөлмөдө ойноп жаткандар катышып, күзөтчүлөр колдоруна бычак балталарын алышып, каармандарыбызды жок кылуунун аракетин көрүп, ортодо катуу мушташ башталды. Бирок куралчандар көпчүлүк болуп дагы колундагы куралдары менен дагы каршылык көрсөткөндүгүнө карабай, эки каарманыбызга такыр эле алы жетпей, аларга сокку дагы өткөрө алышкан жок. Ошентип көп өтпөй эле күзөтчүлөрдүн бардыгы жок болуп, каармандарыбыз кыздын артынан куулап жөнөдү. Бул убакта тепкич менен ылдыйга түшүп калган кыздын алдынан Уджин чыгып, ал бычак менен каршылык көрсөтө баштаса, кара кушка уруп эсинен кетирет. Ошентип каармандарыбыз көздөгөнүнө жетип, анын уюлдук аппаратынан Кимге жолугуп, буйрукту кимден алгандыгы тууралуу маалыматты чогултушуп, жада калса Пэкчон адамдары менен кайда жайгашкандыгы тууралуу дагы билишет. Ошондуктан тергөөчү Каньон менен каарманыбыз Ким дароо эле Пэкчонду кармаганга жөнөп кетишти. Бул убакта Пэкчон чет элдик инвесторлордун бири менен сүйлөшүп жаткан эле. Көрсө алар жанталашып, каарманыбыз Кимди беттешке чыгаруунун аракетин көрүп жаткандыгынын себеби, чет элдик инвестор алардын уюмуна $400 миллион акча салуу үчүн дүйнөлүк чемпионду чыгарышыңар керек деген талабын коюптур. Бир мезгилде эле алар жайгашкан жерге коңгуроо келип, силерге тартип сакчылар келатат деген маалымат жетет. Көрсө бул убакта тергөөчү атайын багыттагы жоокерлерди алып келе жаткан экен. Бирок өкүнүчтүүсү, кылмышкерлерге маалымат мурда эле жеткендиктен алар көздөгөн жерине келип эч кимди табышпай, ал аз келгенсип кылмышкерлер ал жерге жарылуучу затты дагы орнотуп коюшуптур. Бир мезгилде эле жарылуу болуп, бул убакта унаада олтурган каарманыбыз айнектердин сыныктары түшкөндүгүн көрүп, ошол учурда эле Пэк ага коңгуроо кылып, бул нерсенин бардыгы сенин айыңдан болуп жатат. Мен сага бир эле жолу беттешке чык деп айттым го, эмне эле көк беттенип атасың? Болду, менин сабырым түгөндү, эми досумду жок кыламын десе, каарманыбыз айласы жок беттешке чыгууга макулдугун берет. Где встретимся? Ну вот, правильный настрой.
Жарылуунун кесепетинен 12 адам каза болуп, тергөөчү Каньон оор абалда ооруканага жеткирилип, бул убакта дарыгерлердин жардамы менен өзүнө келген Минпом окуяны сыналгыдан көрөт. Ал бул жолу катуу жеңилип, тааныштарынын бирин чакырып, мага уу берүүнү буйруткан адамды жок кылышым керек, ошондуктан атайын жалданма адам таап бериңиз. Мен акча жагынан кеңири төлөп беремин деп жалданма адам өлтүрүүчү издей баштайт. Ян менен Уджин буга чейин кармалган кыздан маалымат алуунун аракетин көрүшүп, бирок ал кыз эч эле эчтекени айтпай. Каармандарыбыз айласы жок ооруканага түшүп калган тергөөчү Каньондун жардамчысы Ли Учонду чакырышат. Анткени ал тергөө кызматында иштегендиктен адамдардан сурак алганды өтө кыйын билчү. Айткандай эле Учон келип көпкө өтпөй эле кыздан толук маалыматты билип, сен бизге чындыкты айтып берсең, биз сени коргоого алабыз. Анткени сага буйрутма берген адамдар сени жок кылып коюшу оңой эле. Ошондуктан бизге маалымат берсең, аларды камайбыз десе, кыз башка аргасы жок экендигин түшүнүп, Минпомго уу берүүгө Ли деген адам буйрук берген. Ал кимге иштейт жана өзүнүн ким экендигин деле билбеймин. Болгону билишимче, ал бир мезгилде өлкөнүн чалгындоо кызматында иштеген. Менин билгеним ушул десе, каармандарыбыз сени коргоого алабыз деген сөзүнө туруп, аны дагы кимдин апасы сыяктуу жан сакчылар коргоого алган мейманканадагы бөлмөлөрдүн бирине жайгаштырышат. Ким болсо беттешке катыша турган чечимин эч кимге айтпай өз алдынча машыга баштап, бир күнү Пэкчон ага бейшемби күнү 22:00 келгиниң деп даректи жазат. Бул убакта ооруканада жаткан тергөөчү бактыга жараша аман эсен ойгонуп, бирок дагы көзөмөл керек экендигине карабай дарыгердин сөзүн деле укпай ооруканадан чыгып кетип калды. Ал биринчи эле мейманканага барып, каармандарыбыздын бардыгы менен жолугушуп, мындан нары кандай ишмерчим кылабыз деп сүйлөшүшүп, алардын арасында олтурган Ким унчукпай эле сөзгө дагы аралашкан жок. Анткени анын оюнда жакында боло турган беттешкана бар болчу. Каньон болсо жардамчысы менен Джинага жолугушуп, ага буйрутма берген Лиге жолугууга аракет кылышып, Джинаны Ли менен байланыштырып атайын жолугушуу уюштурушту. Анткени каармандарыбыз Ли келген мезгилде аны кармайбыз деп максат кылышкан эле. Бирок бардыгы алар ойлогондой болбой, жолугушууга келген Джинаны Ли сырттан карап, анын артында тергөөчүлөр жүргөндүгүн байкап, дароо эле адамдарына буйругун берет. Анда Линин адамдарынын бири шайтан арабы менен келип эле Джинаны ошол жерде союп кетип калды. Ошентип бул күнү кечинде беттеш боло турган болуп, каарманыбыз эч кимге байкатпай мейманканадан чыгып, берилген дарекке барса, Пэкчондун адамдары беттешке даярдыгын көрүп коюшуптур. Алар Кимди тосуп алып Пэкчонго алып келишип, каарманыбыз Пэкчондун жанынан бомду дагы көрүп, Пэкчон дароо эле каарманыбызга кайрылып, эр жүрөк экенсиң, бул жака коркпой келдиң. Мактоого татыктуу десе, каарманыбыз ордунан тура калып, жараткандан корком, адамдардан жок деген сөзүн айтат. Бул сөздөрдү уккан Пэкчон эчтекени түшүнбөй калды. Анткени ал автоктун жаңы чыккан ырын уга элек болчу. Эми кандай болбосун, кимдин жини келип биз мушташабызбы же сүйлөшүп тура беребизби десе, Пэкчон ага жообун берип, сен мага чейин эки мушкерди жеңишиң керек, кана чыныгы күчүңдү көрөлүчү деп дароо эле беттешти башташты. Бул убакта Даркнеттен темир мушту мыйзамсыз уюмун текшерип жаткан Тхэйон ал жакта каарманыбыздын беттешке чыккандыгын көрүп, эчтекени түшүнбөй эле чындап эле анын бөлмөсүнө барып, бөлмөсүндө жок экендигин билет. Ошондуктан ал башка каармандарыбызды чакырып беттешти түз ободон көрө башташты. Анда Ким биринчи болуп кара терилүү мушкерге каршы чыгып, аны жеңүү көп деле кыйынчылыкка турбай сол колу менен бир сокку өткөрүп, дароо жеңишке жетет. Быстрее, быстрее! Что же он задумал? Бум! Биринчи беттеш аяктагандан кийин дароо эле экинчи мушкерди чыгарышып, бул мушкер аябай кыйтырлык менен иш алып барып, таза мушташпай ар кандай амал-көйлөк ыкмаларды колдоно баштайт. Бирок анын деле аракети көп жыйынтык берген жок. Анткени каарманыбыздын соккуларына чыдай албай, акыр аягы күчүн жоготуп жерге кулап түштү. Ошентип Пэкчон күткөндөй эле бул жолку түз ободо өтө көп акчалар түшө баштап, көпчүлүгү комментарийге Пэкчондун беттешке чыгуусун жаза башташты. Ошондуктан ал дароо эле мушташ талаасына чыгып, каарманыбыз менен согуша баштайт. Ким Пэкчондун өтө ылдам экендигин байкап, бирок ыкмалары ага деле каршы жакшы иштеп, соккулары Пэкчонго жакшы өтө баштаган мезгилде Пэкчон адаттагыдай эле кычаастыгын баштайт. Беттеш бокстун тартибинде болуп жаткандыгына карабай, ал каарманыбызды кучактап алып, көзүнө колун сайып жакшы көрбөй калган мезгилде булчуңдарын эзгилей баштады. Ал кайра-кайра каарманыбыздын булчуңдарына соккуларды өткөрүп, Ким такыр эле алсырап ордунан тура албай калат. Ошол убакта Пэкчондун адамдары ал жерге тартип сакчылардын келе жаткандыгын көрүп, дароо качып жөнөшүп, Пэкчон каарманыбызды дагы тепкилегенге аракет кылып, бирок адамдарынын бири Юн качышыбыз керек деп болбой алып кетип калат. Ошентип ооруканага түшкөн каарманыбыз бир нече убакыттан кийин өзүнө келип, бактыга жараша аман калып, эң эле биринчи Уджинге беттешке баргандыгы тууралуу айтпай койгондугу үчүн кечирим сурайт. Бул убакта Пэкчон чет элдик инвестор менен сүйлөшүп, ал акча салууга эми макул экендигин айтып, бирок сен таза мушташкан жоксуң, таза мушташты ал сени оңой эле жеңмек. Аны дагы бир жолу беттешке чакырып таза мушташ десе, Пэкчон катуу жини келип, сенден мага эчтеке кереги жок, эгер алдыман чыгып калсаң өлтүрөмүн деп байланышты өчүрүп салат. Ошол учурда эле анын адамдарынын бири Ли келип, анын үстүнөн
издөө жарыялангандыгы билинет. Анда Пэкчон жагдайы өтө оорлошуп кеткендигин түшүнүп, мага Кимдин апасын алып келип бергиле. Эгер мен жок боло турган болсом, Кимди дагы жок кылышым керек деп аны таза жеңе албагандыгына ачууланды окшойт. Всех сотру в порошок. Ошол учурда эле Пэкчондун ишенген адамдарынын бири Юнга коңгуроо келет. Ал коңгуроону көтөрсө апасы экендиги билинип, Юнга кызың кырсыкка учурап калды, батыраак келгиниң деп айтып, оорукананын дарегин берсе, Юн Пэкчондон уруксат сурап дароо эле ошол жака жөнөйт. Бирок чындыгында Юндун кызына эчтеке болбой эле бул тергөөчү Каньондун амал көйлөгү экен. Көрсө алар кылмышкерлер тууралуу маалыматты толук билишип, арасынан эң эле жакшысы үй бүлөсүн багуу үчүн кылмышка баргандыгы Юн экендигин билишип, ошону биринчи кармоону чечишиптир. Алар Юнду ооруканада колго түшүрүшүп, Каньон аны менен жакшылап сүйлөшүп, эгер биз сени кылмыш үстүндө кармай турган болсок, сен өлүм жазасына кетишиң мүмкүн. Ооба, билем, сен Пэкчондун буйруктарын акча үчүн гана жасап жүрөсүң, анткени үй бүлөңдү багышың керек. Билишимче, келинчегиң дагы акча жетпегендиктен рактан көз жумуптур. Эми сен апаң менен кызыңа керексиң да, ошолорду жакшылап ойлончу. Эгер бизге жардам бере турган болсоң, сени өмүр боюга түрмөгө камашы мүмкүн, бирок өлүм жазасына тартышпайт. А эгер түрмөдө олтура турган болсоң, ишиңди кайра карап эртерээк чыгарганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Кызыңдын маңдайына барасың, мен дагы кызы бар ата катары сага эркекче сөз беремин. Сенин үй бүлөңдү коргоого аламын, болгону бизге маалымат бер, сени болсо кой берип жиберебиз. Пэкчон эчтекеден күмөн санабаш керек. Сунушумду кабыл ал десе, Юн аябай ойлонуп, тергөөчүнүн сөзүндө чындык бар экендигин түшүнүп, дароо эле макулдугун берип, Пэкчон тууралуу маалыматты толук берип, жана алар алдыда жасай турган иш-чараларын дагы айтып берет. Көрсө, Пэкчон жакынкы күндөрдө каарманыбыз Кимдин апасын уурдап, аны менен биргеликте Тайландга чыгып кетүүнү чечиптир. Ал Пэкчонду ошол жака чакырып, дагы бир жолу беттешке чыгып, беттешти адаттагыдай түз обого чыгарып, элдин көзүнчө аны өлтүрүп коюуну чечкен болот. Бирок биздин адамдар жаракат алганда өзүнчө дарылай турган дарыгерлер бар. Эртең Пэкчон ошол жерге барып, бетиндеги тигилген жеринин жибин алдырат. Ошол жактан кармасаңар болот деп каармандарыбызга кайда барат экендигин дагы айтып берип, Каньон дароо эле ишеничтүү тартип сакчы кызматкерлерин чогултуп ишмерчемди түзө башташат. Алар эртеси күнү айтылган жерди күзөтүшүп, Юн айткандай эле Пэкчон ошол жерге келгендигин көрүшөт. Анда даяр турган тартип сакчы кызматкерлери дароо эле жанагы жерге кирип барышып, биринчи дарыгерди кармап, андан соң Пэкчонду кармоонун аракетин көрө башташат. Бирок Пэкчон жөн эле кармала койбой, каармандарыбызга катуу каршылыгын көрсөтүп, дарыгердин шаймандары менен келген тартип сакчыларды сайгылап, колунан келишинче мушташат. Бирок көпчүлүк баары бир үстөмдүк кылып, анын колуна кишен салып эшикке алып жөнөшүп, унаага олтургузганда гана Пэкчон маселе Юнда экендигин түшүндү. Пэкчондун кармалганын анын башка адамдары көрүп, Ли дароо эле аракетин баштап, ал жердеги зөөкүр шумпайлардын бардыгына байланышка чыгып, Пэкчонду эркиндикке ким чыгарса 200 миллион вон берем, ал төмөндөгү унаа менен бара жатат деп тартип сакчылардын унаасын дагы айтат. Открывайте! Открой дверь! Анда жанагы акча дегенде бардык нерсеге даяр болгон зөөкүрлөр жолдо дароо эле пайда болуп, тартип сакчылардын унаасын токтотуп, талкалап, Пэкчонду куткаруунун аракетин көрө башташат. Бирок каармандарыбыз дагы катуу каршылыгын көрсөтүп, зөөкүрлөрдү жок кылуунун аракетин көрүшүп, бирок канчалык тырышышпасын кылмышкерлер үстөмдүк кыла баштайт. Ал аз келгенсип Пэкчон колунда кишени бар экендигине карабай каршылык көрсөтүп, Каньонду уктата тебет дагы ал жердеги адамдардын бирине буйругун берип, колумду чечкиниң деп айтат. Ал колу чечилгенден кийин эң биринчи эле Юнду жок кылууга жөнөдү. Бирок анын алдынан каарманыбыз Ян чыгып каршылык көрсөтсө, Пэкчон аны оңой эле уртокмок алып, жерге сулайта чабат дагы, сен саткынды мен жок кылам деп Юн менен катуу мушташа баштайт. Анда Юн дагы колунан келишинче каршылыгын көрсөтүп, бирок Пэкчонго эч эле алы жетпей, канчалык соккуларды өткөрбөсүн жини келген Пэкчон эч бирине кенеген дагы жок. Ал тескерисинче Юнду ордунан торгуз кылып сабап, мен сени эле эмес кызыңды дагы өлтүрөмүн деп мойнун сындырып салат. Пэкчон мындан соң Лиге байланышка чыгып ишке киришкиле деген буйругун берет. Көрсө, алар бул убакта Кимдин апасын урдоого даярданып жатышкан экен. Кол салуунун алдында эң биринчи эле видео байкоолорду өчүрүшүп, андан соң ал жердеги интернетти дагы жок кылып, каармандарыбыз жашаган кабатка кирип келгенде эле жан сакчылар жаман нерсени сезишет. Бул убакта бөлмөдө Кимдин апасы Тхэйон жана Уджин бар болчу. Бир мезгилде эле сыртта ызы чуу башталып, ал жерге бом жана 2 баш кесер келип, жан сакчыларды жок кыла башташып, келгендердин бирөөсү бычакчан болгондуктан жан сакчылар көп деле каршылык көрсөтө алган жок. Ошондуктан Уджин бөлмөдөн чыгууга туура келип, жанагы келгендерди оңой эле сабай баштайт. Бирок бул убакта чекеде турган бом Уджинди көрүп аябай кубанып, өч алууга мезгил келди окшойт деп мылжыйып күлүп да калат. Анда каарманыбыз көп деле кыйналбай экөөнү жок кылып, бирок бомго такыралы жетпей, түрмөдө олтурганда өч алам деп ниет кылып жүргөн бом өтө катуу мушташты. Бир мезгилде эле ал Уджиндин алын кетирип, аны муунтуп өлтүрүүгө киришет. Бирок ошол учурда эле Кимдин апасы чыгып бомду токтотуп,
Сураныч, бул баланы өлтүрбөй эле коюңуздарчы, мен сиздер менен кеткенге макулмун. Сиздерге мен керекмин го дегенде гана бом каарманыбызды кое берип, Уджин каршылык көрсөтүп аяшенесине кетпеңиз дегендигине карабай ал баласынын досун куткарууну каалап, кылмышкерлердин алдына түшүп ал жерден кетүүгө туура келет. Болуп өткөн окуяларда тартип сакчыларынын бири жана Юн каза болуп, буга чейин деле башы толук айык эле Каньон катуу жаракат алып операция кыла башташат. Уджин болсо биринчи эле ооруканада жаткан досуна чуркап келип апасы тууралуу маалыматты айтып, мен Айшенени куткарып кала албадым, мени кечирчи. Айшененин урдалышына мен күнөөлүүмүн досум деп досунун алдында өзүн аябай күнөө көрсөтөт. Анда каармандарыбыз эң биринчи эле ооруканадан чыгып Янга жолугушуп, ал дагы Пэкчондон келтек жегенден кийин мыктылап айыга албай жаткандыгын билишет. Ошондуктан Ян каармандарыбызга маалыматын берип, мен эски досторумдун бирин чакырып койдум, ал силерге жардам берет. Силер аны көргөндө дароо эле тааныйсыңар деген сөзүн айтты. Мындан соң каармандарыбызга Минпом келип жолугуп, жагдай чындыгында өтө оорлошуп кеткендигин айтып, мен дагы өз алдынча ал зөөкүрлөрдү жок кылганга аракет кылдым, бирок аларга жетиш дээрлик мүмкүн эмес экен. Ошондуктан менде азыр ишмерчим бар, мындай учурда кызуу кандуулукка алдырбашыбыз керек. Ооба, мен түшүнөм, кимдин апасы алардын колунда, бизге азыр жеңил эмес. Бирок ошондо дагы шашылбайлы, биз Пэкчон менен болушунча байланышууга аракет кылышыбыз керек. Мен чалгындоо кызматындагы тааныштарым менен байланышка чыгып, аэропортторду кайтартып койдум. Эми алар өлкөдөн эч качан чыгып кете албайт, ошондуктан биздин сунушубузга көнүүдөн башка аргалары жок. Бирок сен ага дагы бир жолу беттешке чыгууга макулдугуңду беришиң керек. Мен беттеш үчүн 100 миллиард вон сунуштаймын. Билишимче, ал зөөкүр бул нерсенин бардыгын акча үчүн кылып жатат, демек дароо эле макул болот. Эгер сен жеңе турган болсоң, апаңды кой берүүсүн талап кылабыз десе, каарманыбыз дагы бул ойду туура көрүп макулдугун берип, ал жерде олтурган Уджин өзүнүн оюн кошот. Бир эле ким Пэкчонго каршы чыкпай беттешке 2-2 чыгалы. Алар Пэкчон бом экөө чыгышсын, биз ким экөөбүз чыгабыз. Кимдин апасынын урдалышына менин түздөн-түз тиешим бар, ошондуктан мен дагы бул нерсеге катышкым келет. Ушундай сунушту айталы десе, Минпом дагы дароо эле макул болду. Ошентип алар аракеттерин көрүшүп, көп өтпөй эле кылмышкерлердин бири Линин байланыш сандарын табышып, ага коңгуроо кылышып, уюлдук аппаратты Пэкчонго бер деп аны менен келише башташат. Анда Пэкчон башында жини келип, силер эмне мага коңгуроо кылып эле сунушуңарды айтса, мен эмне кабыл кылат деп атасыңарбы? Мен жиним келсе кимдин апасын азыр өлтүрүп саламын, көзүңөргө эмне оюнчук көрүнүп турамбы? Силер мени ким деп ойлоп атасыңар десе, Минпом дагы макул, анда акча кереги жок болсо өлтүрсөң өлтүрө бер деп байланышты өчүрүп салат. Бирок көп өтпөй эле Ли кайрадан каармандарыбызга коңгуроо кылып сунушка макул экендигин айтышып, беттеш 10 күндөн кийин өтөт, мен силерге өзүм коңгуроо кыламын. Бизди издегенге аракет кылбай эле койгула, өзүбүз байланышабыз деп өчүрдү. Анда каармандарыбыз даярдыкка 10 күн бар экендигин түшүнүп, ар тараптан даярдануусун башташып, тергөөчүнүн жардамчысы Ли Учон дагы каармандарыбыздын катарында болгондуктан өзүнүн аракетин көрүп, болушунча адамдарды чогултамын десе, эки каарманыбыз машыгуусун баштайт. Бул убакта экинчи тараптагылар дагы машыга баштаган эле. Ошондой күндөрдүн биринде каармандарыбыздын үйүнө шайтан арабасы менен бейтааныш адам келет. Бул көрсө тасманын биринчи мезгилинде өлдү деп эсептелген Дойон экен. Буга чейин ооруканада жаткан Ян мен досума айтып койдум дегенде ушул Дойон тууралуу айткан болот. Каармандарыбыз бири-бирин көрүп, аларды тааныштырган чыгыгыны эстешип, көздөрүнө жаш алып, Дойон кимдин апасын куткаруу үчүн жардам бергени келгендигин айтат. Ошондуктан эми Дойон дагы каармандарыбызга кошулуп, жакындагы өтө турган иш-чарага даярдана баштады. Көп өтпөй эле беттеш боло турган күн келип, Дарек дагы берилип, каармандарыбыз даярдык боюнча ар кайсы орундарга жайгашып, эки каарманыбыз беттеш боло турган жерге Минпом менен чогуу барышат. Алар дароо эле 8 буруштуктун жанына келип, биринчи беттешке Пэкчон чыгып, ага каршы кимди чыгат деп турса, тескерисинче Уджин чыга келди. Сыягы каармандарыбызда бир өзгөчө мерчем бар окшойт. Көрсө алардын максаты Пэкчондун бир жерин канатуу экен. Ошондуктан Уджин андан келтек жеп жерге жыгылгандыгына карабай кайра-кайра туруп каршылык көрсөтүп, бетинин бир жерин канжалатмайынча мушташуусун уланта берди. Бир мезгилде гана каарманыбыздын аракетинен майнап чыгып, Пэкчондун кашын жара согот. Анда Пэкчон канды токтотуу үчүн сыртка чыкса, кезек Бомго келип, ага каршы ким чыгып, экөөнүн дагы мушташы кызыктуу башталат. Бирок Бом чындыгында каарманыбыз үчүн эч кандай атаандаш эмес болчу. Ошондуктан ким аны оңой эле сабап, эсин кетирип жерге кулатып, беттешке башка чыкпай тургандай кылып жини келип колун сындырып салды. Эми каарманыбызга каршы жалгыз эле Пэкчон өзү калды окшойт. Биз ошол убакта эле беттеш болуп жаткан имаратта Дойон пайда болуп, ал жердеги күзөтчүлөрдү жок кыла баштагандыгын көрөбүз.
Көрсөм мерчим боюнча беттеш учурунда Доён ал жердеги күзөтчүлөрдүн бардыгын жок кылып, каарманыбыздын апасын куткарып чыгып кетиш керек экен эле. Ошондуктан ал аракетин токтотпой бычак ыргытууда өтө күчтүү болгондуктан күзөтчүлөрдү алыстан эле жок кылып, болжолдуу түрдө кимдин апасы жайгашкан кабатка чыгып жөнөйт. Ошентип Доён үчүн ал жердеги күзөтчүлөрдү жок кылыш көп деле кыйынчылыкка турбай, байланып отурган аялдын жүзүн ачкан мезгилде ал каарманыбыздын апасы эмес экендиги билинди. Көрсө аны жөн гана каармандарыбызды адаштыруу үчүн убактылуу олтургузуп коюшкан экен. Анда Доён катуу жаракат алгандыгына карабай жанагы кызды дагы жок кылып, сыртта күтүп отурган тергөөчүнүн жардамчысы Ли Учонго коңгуроо кылып, мен келген жерде кимдин апасы жок экен. Менимче ал экинчи имаратта окшойт, анткени ал жактын терезелерин жаап коюшуптур. Ошол жакты текшеришиңер керек, кимдин апасын сөзсүз куткаргыла деген сөзүн айтат. Сыягы Доёндун бычактан алган жаракатынын айынан алы кеткен окшойт. Бул убакта каармандарыбыздын беттеши дагы бир топ кызыгына келип калган болчу. Анда Пэкчон адаттагыдай эле жеңиле баштагандыгын байкап кычаастыкты кошуп, каарманыбызды жерге жыгып булчуңдарына соккулай баштайт. Ал колу менен эле урбастан буту менен дагы тепкилеп, каарманыбыздын сол колу такыр иштебей калып, Пэкчон менен бир колдоп мушташса дагы андан такыр жеңилген жок. Бул жолу ким кычаастанганды мен сага көрсөтөм деди Байтур, өзү дагы башкача ыкмаларды колдонуп, Пэкчондун дагы оң колун иштен чыгарып экөө тең бир колу менен мушташа баштады. Бирок ким катуу жини келип, Пэкчон сокку ура баштаган мезгилде анын колун сындыра чаап, андан соң такыр ордунан торгуз кылып жерге сулайтты. Ошентип каарманыбыз акыр аягы Пэкчонду толугу менен жеңип чыкты окшойт. Бул убакта Ли Учон Доён айткан жакка барып, чындап эле каарманыбыздын апасы ошол жака жашырылгандыгын көрүп, аны байкаган Ли дароо эле тапанчаңды ташта деп каарманыбыздын апасына бычагын такайт. Бирок Ли Учон дагы жөнөкөй тергөөчүлөрдөн эмес болчу. Ал тапанчасын Лиге таамай мээлейт дагы ошол жерде эле атып өлтүрүп салат. Мындан соң ал жерге башка тергөөчүлөр жетип келишип, тирүү калган кылмышкерлердин бардыгын колго түшүрүшүп, каармандарыбыз апасы менен жолугушуп, аракеттери жакшы жыйынтык берди окшойт. Бирок көп өтпөй эле тартип сакчылар кылмышкерлерди алып кетип бара жатканда башка окуя башталат. Унаалар жер астына кирген мезгилде алардын дөңгөлөгү жарылып, бейтааныш адамдар токтотуп, ал жердеги жарыкты өчүрүшөт дагы түнү көрө турган аппарат менен барып Пэкчонду уурдап кетишет. Көрсө бул адамдар буга чейин Минпом жалдаган адамдар экен. Алар Минпомго Пэкчондун өлгөн сүрөтүн жөнөтүшүп, биз тапшырманы аткардык деген жообун жазышат. Бирок чындыгында жалданган адамдар өлкөнүн чалгындоо кызматында иштешкендиктен, Пэкчонду коркутуп аны өлтүрбөй эле, эми сен биздин аңчы итибиз болосуң. Өлгүң келбесе биздин колубузда иштегенге макулдугуңду бергиниң деп Пэкчон айласы жок макул болот. Каармандарыбыз болсо кайрадан мурдагы үйүнө кайтып, эми машыгууну улантабыз деп бири-бири менен сүйлөшүшүп, олтуруп алып ачуу алкониден жеп баштаган мезгилде тасма дагы аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кайда жүрбөйлү үй бүлөбүз менен амандыкта гана бололу.